Эң негизги эки багыт бул каржылоо булактарын издеп табуу. Бул жагынан биз биринчи ирет Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун бүгүнкү күндө колдонулбаган каражаттарын бул Кыргыз Республикасынын экономикасына тартып келүү жолдорун издеп атабыз. Бул сумма 200–250 миллион долларга чейин. Экинчи багыт болсо бүгүнкү күндө донорлор менен активдүү иш жүргүзүлүп атат. Алдын ала айтып кетейин, бул Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Суммасы 100–150 миллион долларга чейин. Биз тараптан азыр бул каражатты кандайча колдоно алабыз, сунуштар даярдалып атат. Аталган сумманын 50% грант түрүндө бизге берилмекчи. Дагы болсо мына Дүйнөлүк банк, Ислам өнүктүрүү банкы, Азия өнүктүрүү банкы менен ушундай эле сыяктуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат.